Бүгүн 2 октябрь күнү Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окуу тарбия процессин уюштурууда жаңы технологияларды колдонуу менен бирге куратордук ишти жакшыртуу жана активдештирүү, жаштардын социалдык чөйрөгө аралашуусуна шарт түзүү, мыкты кураторлордун иш тажрыйбаларын алмашуу жана жайылтуу максатында мыкты куратору конкурсу өтүүдө. Сынакка калыстык кылуу үчүн республиканын алдыңкы окуу жайларынан белгилүү профессорлор, педагогдор келишти. Ар бир куратор ошо студенттердин рухий дүйнөсүн байытыш үчүн, алардын интеллектисин көтөрүш үчүн бир гана ошо инсан, кесипкөй инсан болуп чыкпастан, алар ар тараптан өнүккөн, ушундай маданияттуу, интеллектиси жогору инсан болуп чыгыш үчүн куратордун ролу аябай зор. Бир жерде мисалы үчүн проректордун жетишпейт да, ал эми куратор ошо өзүнүн куратордук группасы менен иштеп атканды аябай жакшы экен көрдүк. Биз ар тараптан өнүгүп атышыптыр. Маданий иш-чаралары, кайрымдуулук иш-чаралары, эстетикалык тарбиялоо иши, атуулдукка тарбиялоо иши абдан жакшы жүрүп атыптыр. Куратордук кырган группанын ичинде президенттик стипендияны алган, жылына бир жолу ректордун стипендиясын алган студенттер бар экен. Ошол эле студенттер эл аралык, республикалык иш-чараларга катышкан студенттер бар экен. Абдан кубанып, ушундай көңүл толуп кетип баратам. Конкурска университеттин бардык структураларынан каалоочулар катталып, натыйжада 16 куратор катышты. Экинчи этапка 5 куратор чыкты. Конкурстун жобосуна ылайык катышуучулардын иш жыйынтыгы бир нече критерийлердин негизинде каралууда. Сынакта ар бир куратор жасаган иштерин, келечек максаттарын, чыгармачыл изденүүлөрү жөнүндө айтып беришти. Конкурстун жыйынтыгы 5 октябрь эл аралык мугалимдер күнүнө карата чыгарылат.